Ысык көлдө тез жардам кызматындагы айым менен тургундун сүйлөшүүсү интернетте талкууга алынды. Ысык көл облустунун Каракул шаарында кала тургуну жана тез жардам кызматынын диспетчеринин телефон аркылуу сүйлөшкөн видеосу талкууга алынды. Бул тууралуу аймактык кабарчы билдирди. Маалыматка караганда кечээ 14 август күнү Каракул шаарындагы Восход Кичи районунан тез жардам кызматына чакыруу түшкөн. Анда шаар тургуну көчөдө отурган балдардын жанына келип, буту чыдатпай ооруп жана кыймылдатпай жатканын айтып, тез жардам кызматын чакырып берүүсүн өтүнгөн. Чакырыкка жооп берген диспетчердин жообу тартылган видео социалдык тармактарга жарыяланып, шаардыктардын нааразычылыгын жаратууда. Анда тез жардам кызматынын диспетчери бош унаа жок экенин айтып, буту ооруган киши кайда жашайт, эмне үчүн ал Кичи райондо жүрөт, каякта иштейт, буга чейин буту ооручу беле. Бүгүн кечинде тез жардам чакырып жатканынын себеби өңдүү суроолорду берген. Анын ичинде биз үйүнө бекер жеткиришти каалап жатабы. Унаа жок, эмнеге бир күн кечки ал жакта жүрдү, жакындарына эмне үчүн чалган жок деген суроолорду берип, 1 саат күтсүн деп жооп берген. Тез жардам кызматына байланышкан жаран кыргыз тилинде сүйлөсө, диспетчер айым орус тилинде сүйлөп, бири-бирин жакшы түшүнбөй жатканында угууга болот. Ушундан улам социалдык тармактык колдонуучулары жарыяланган видеонун алдына адам өлүп жатса да медициналык кызматкерлерге баары бир. Коронавирус пандемиясында жардамга көп унаа берилбеди беле деген пикирлерин жазышкан. Тез жардам кызматы Ысык көл облустук үй бүлөлүк дарыгерлер тобуна карайт. Директордун милдетин убактылуу аткаруучу Мира Кыдырбаева учурда шаарда 2 бригада менен 2 унаа иштеп жатканын айтып, окуя боюнча териштирүү иштери жүрүп жатканын билдирди. Диспетчер учурда түшүнүк кат жазды. Чалуу түшкөн кезде бир унаа дене табы көтөрүлгөн жаш баланы, экинчи унаа кош бойлуу айымды Ак Суу райондук төрөт үйүнө жеткирип кеткен. Диспетчер орус улутундагы айым болгондуктан орус тилинде жооп берген. Ал чакырууну кабыл алып, бардык маалыматты жазып алып, унаа бошор менен жиберебиз деп кыска жооп бериши керек экенин түшүндүрүп жатабыз. Териштирүүнүн жыйынтыгы менен чара көрүлөт дейди ал. Булак турмуш KG. Ал саламатсызбы? Азыркы мен Восход магазининен чалып атпадымбы эме? Возле магазина он лежит. О, моякта отурат да байкечи азыр. А он там сидит. Отурат. Ошо Ну, белимден ылдый. охранник. Охранник болуп иштейт экен биякта стоянкада. Там он где охраняет? А гаражи, вот где Восход гаражи? Ошо кайсы гараж деп карагайсыңар байке? Карагат дейт. Карагат деген гостиницанын. Гостиница Карагат, а что он делает в Восходе возле магазина? Ошакко. Водку пьет, что ли? Ошакко. Водку пьяный, да? Жок, соор экен таптаза эле байке. Просто ошо белден ылдый, бутум отказ берип иштебей атат дейт. Скорый чакырып берип койгулачы. Ноги отказывают, это же уже не первый день у него болеет, правильно? Не первый день, и не сегодня ночью это началось. Ошо Машины нету. Он просто... А где он живет? В Восходе? Восходдо жашайсыңарбы байке? Ошакта жашайт экен, ошакта эже. Вообще чыдатпай атат дейт мындай. Воздух кирип кеткен эле болуп атат дейт да ичиме. Где он живет, сказал? В гаражах, что ли? Почкаго дейм, ошо почкадан го дейм. Не, он что хочет? Чтобы мы его бесплатно домой отвезли, что ли? Что он хочет? У меня нету машины, все на вызове. Сейчас мы в Аксу аж роды возим. Машина жокпу? Машины нету. Жөн больницага барыш керек болуп атат дейт да. Ну, его, не знаю, в больницу не возьмут его. А вы сможете отвезти его туда? Эмнеге албайт, мисалы үчүн, бияк ооруп атпайбы бияктачы. Азыр кайдан билесиңер, отказ берип жатып калат вообще эле. Ну, у нас нету машины. Машина задержка будет, сейчас в Аксу уехала. Пусть сидит там, что? А почему он днем не позвонил? Целый день там сидел. Бияк кайсы больница? Эмеге эле областнойго эле алып барсыңар, областнойдосуңар да? Областную больницу надо приемное отделение. А вы кто, просто проходили? Жок, биз биякта отурганбыз ошо. Бизге келиптир да байке, ушуну скорыйга чалып берип коюлат, вообще чыдатпай атат, ооруп атат депчи.
больницага барыш керек болуп атат деп. Он хочет в больницу, чтобы его отвезли. Анан азыр жаныбызда турат да, ошо чалып берип коеласыз деп. Чалып атканбыз да. Ну, не знаю, или пусть он там ждет, или вы сами сможете его отвезти. Биз азыр У вас машина есть, что ли? биз анда таксиге салып береликпи же? А, по такси повезете. А у него деньги есть заплатить? Жок, биз төлөп салып берелик да. Не поняла. Биз таксинин акчасын төлөп салып берелик больницага. Тосуп аласыңар да. Отвезете, да? Биз бияктан салып беребиз. Да, вы отвезете, да, его? Машину у меня не могу я вам послать, нету. Жок, биз акчасын төлөп салып беребиз. Скорый машина качан келет негизи өзү? Скорой машины нету у меня. Одна в Аксу сейчас уехала, там рота. Мы в Аксу, у нас ротом не работает. Азыр бир эле скорый иштеп атабы? Одна машина тоже на вызове, там ребенок. Поэтому я не могу ему послать. И что он делал, целый день сидел, а? Вот целый день он сидел, целый день ноги болят. Жок, азыр эле башталыптыр ошо ооруп. А сейчас куда он, в больницу хочет? Больницага барыш керек болуп атат дейт. В больницу, не знаю, пусть он сидит там час ждет. Мы только не раньше освободится только машина. Хорошо, Я анан. отвезите тогда, не знаю, в общем, что делать. Отвезти сможете на Анан такси, эмне да? мен билем Там же в да. расходе такси много. Давай. Энеңди боюнда.